Баягы пенде буга чейин күнөө кылып жүргөн болот, Кудай Тааладан алыстап кеткен болот, кайдыгерлик баскан болот, натыйжада жүрөктөргө дат басып, пендеден Алладан кыйла алыстап калган болот да. Ошол нерсени тазалаш керек болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Кад афлаха ман тазакка" жан дүйнөсүн, жүрөгүн, адеп ахлагын, булганыштардан тазалаган адам ийгиликке жетти, кутулду дейт да. Мына ошол нерсе Кудай Тааланын мыйзамына ылайык, акырындык менен, этап менен болот. Чанда гана кээ бир адамдар бир түндө эле, бир күндө эле бир аян менен, бир Кудай Тааланын өзүнүн бир мээриминин чагылуусу менен дароо эле тазаланып калбаса, көпчүлүк масса ушундай болот. Хидаяттын жолу пенде Кудай Таалага акырындыктан жакында отуруп, жакындаган сайын Алла Тааланын мээримине арзый турган болот. Жакындаган сайын Алла Тааланын ырайымына арзый турган болот. Анан барып натыйжада Кудай Тааланын кечиримине арзыйт да. Ошондуктан ошол буга чейин Рамазан айы бул такыбалыктын айы деп атпайбы? Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан жок. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй имандуулар, силерге ороза парыз кылынды, кандай эле силерден мурдакы үммөттөргө ороза парыз кылынгандай такыба болууңар үчүн, Кудайдан коркуңар үчүн депчи. Ошол Кудайдан коркуу айы болгондуктан биринчи 10 күн адам ороза кармап, нафсисинин жолдору шайтанга жабылып, тараа намаздарга келип, баяндарды угуп, атайын ушул жалпы элдин агымы менен 10 күндүктө Кудай Тааланын ошол мээримине, ырайымына арзыйт. Ортоңку 10 күндүктө Кудай Тааланын кечиримине арзыйт. Анан акыркы 10 күндүктө баягы ала амалу бил хаватим, амалдар этегине карап, аягына карап баланат деген нерсеге басым жасап, этегин жакшы бүтүрөйүн деп, Рамазан айынын кадыр кечесине туш болоюн деп, кадыр кечесин издеш менен убара болгондуктан, дагы аракетин жакшы натыйжа алуу менен аракет убара болгондуктан, акыркы 10 күндүктө Кудай Тааланын ошол тозоктон кутултуу айылатан айкөлдүгүнө туш болот да. Ушул жааттан кортулуп айткым келет.